Эми балдар негизи Ошто мажурумтал Оштун символу деп жанагы айтылып Ош жашыл шаар дейт элек да. Бирок мен мына бүт кыдырып жүрөм түнү күнү. Чындыгында парктар жетишсиз. Жашыл зоналар жетишсиз. Биз ошол жерде Барпалыкулов паркы турбайбы? Ошол жерден баштап ушул жака чейин парк кылышыбыз керек. Азыр бошогон жерлердин баарын эле жанагы бизнесмендер көп кабат үй курганга кызыктар да. Бирок биз ошону жеңип, аларга макул болбой, көбүнчө бошогон жерлердин баарын парк сквер кылганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул жерде бир заманбап парк кылабыз. Ушул жерден. Бирок Ак Буранын бир эле жагын парк кылганыбыз жетишсиз. Ак Буранын биз эки жагын тең парк кылышыбыз керек. Ошол жерде жолду бойлоп, бул жерде жашоочулардын бардыгы ошол жака чыга тургандай кылышыбыз керек. Кечкисин шаардын башка жактарынан келе турган кылып, мына ушул жерди бир заманбап мыкты парк кылып жашылдандырганга өтөбүз. Бул жагындагы мына университеттер менен сүйлөшүш керек. Монтип эле тосуп алышат экен парктардын бардыгын. Ушунун бардыгын алдырабыз. Бул жактын акчасы чечилди. Жалпысы азыр мына бул жакта да көрүп чыгабыз азыр сиздер менен чогуу. 7 километр. Ошонун бардыгын парк кылышыбыз керек. Акчаны табабыз. Бул жакта республиканский бюджеттен акча сурадык. Аркы жагын болсо өзүбүздүн мэриянын бюджетинен кылып туруп ушул жерде бир укмуш парк кылып салышыбыз керек. Юго-Восток бул эми студенттердин шаарчасы да. Бул жакта Ош ТУ бар, ОГИП, Кыргыз-Өзбек университети, Ош мунун биофактары бүт ушул жакта. Миңдеген студенттер ушул жерде. Алар баса турганга бир шарт түзүп беришибиз керек да. Бул жакта уже башташ керек. Азыр күткөнгө вообще такыр убакыт жок биздечи. Мына жерлер эмне үчүн мисалы, мен 10 жыл мурун келгенде эле ушундай эле ушул жерлерчи. Ак Буранын бул жагын жасайбыз деп атабыз, мисалы. Тетик имараттардын бардыгын сотко берилген да булардын бардыгы. Алып туруп ошол снос иштерин мурдагыдай эле улантышыбыз керек. Буларды аяп коюп койбош керек. Мага анча-мынча дагы чалгандар болот, бирок биз аларга макул болбойбуз. Анткени шаар үчүн макул болушубуз керек буларгачы. Анан бул жагы мына келаткан карабайсыңбы мисалы, ылай баткак менен келатат мисалычы. Мына ушунун баарын эки жагын тең, Ак Буранын эки жагын тең биз аябай жакшынакай кылып жасашыбыз керек да. Могу студенттер бул жака келет дагы ошондо. Бул жагын өтөт, ал жагын өтөт мисалы. Мына жакта карабайсыңар, мисалы мына жакта 10 миң деген адамдар жашайт да буяктачы. Ушулар эмне үчүн ушул жерден биз мындай жолдорду ачпайлыбы? Монда жөө адамдар басуу үчүн жолдорду ачып, могул жактагы эки парк оңдолгондон кийин Шумкарагмашым, мону биз өзүбүздүн бюджеттен жасасак болот да. 3,5 километр. Ушунун айынан барып туруп бул Токтогул паркына кошула турган кылышыбыз керек да. Жана Грензаводдун буягында баягы профи беле автомойка. Ошол жака чейин алып барганда, ошондо бул жактагылардын бардыгы ушул жерге келет. Аркы жагын өтөт. Ал жакта эми укмуш биз паркты пландап атабыз азыр. Жанагындай гостиница курабыз, жана башка дегендердин баарын ат менен кылдырып азыр. Парк, сквер, парк жашылдандыруу. Ошол саясатты биз уланта беришибиз керек. Бүт баарын тазалыкка караганда ушу жолдун бойлорун карап эле жанагы эл көрсүн, кожо көрсүн кылып. Монголар жатат эми, Ак Буранын бою карабайсызбы? Ушунун баардыгын алдыргыла мунун баарын. Мына ушул жакты Токтогул паркка чейин чыгарабыз деп атпайбызбы? Мисалы велодорожка, вело жол турабы? Анан бул жакка көчөттөрдү эгели. Көрөсүңөр, тез убакытта Шумкармашевич. Ушул жерде мына эме кылабыз, уже проектин баштайбыз. Өзүбүздүн бюджеттен баштайбыз, өзүбүздүн бюджеттен баштайбыз да. Акчалардан чечип бердиңиз эми. Ооба. Кээ бир адамдар бар жашап өткөн, анча-мынча отурууга салса, бул жерге атай кичине мини парк кылабыз. Бул жактарда чындыгында мына бул жакка студенттер өтө көп өтөт экен. Ана мондай жолдор бар экен. Бирок канча убакыттан бери ушундай жол менен өтүшөт экен да буларчы. Мына көпүрөнү кара эми, көпүрөнү кара. Муну кара мисалы. Могул жакта 10 миң деген адамдар ушул жерге келип, бир сонун парк аркылуу өтүп ушул жерден. Анан ошол жакта университеттерге бармак да мисалы. Ушуга эми канча акча кетсе дагы биз ушуну баштайбыз. Ушуну баштайлы паркты ушул жакта. Анан аркы жегин, жолдун эки жеги тең Ак Буранын. Ошондо бир 7 километр, 10 гектардан ашуун парк кылабыз да. 10 гектар паркты баштап атабыз азыр мына. Бул деген Ош үчүн өтө чоң, аябай чоң бир мындай жакшы ишибиздин бири болуп калат да ошолчу. Мына көпүрө дагы өтө коркунучтуу экен кара. Бул көпүрө коркунучтуу. Бул көпүрө коркунучтуу мына. Сел алып кеткенде Мына көп кабаттуу үйлөр. Ушул жер мына көп кабаттуу үйлөр. Орду биз студент кезде сонун парк болчу ушул. Жаштардын баары жок. Ушунун бардыгын жанагындай көпөстөр, байманактардын бардыгы ушул паркты, дарактарды кыйып ушул жерге моундай үйлөрдү салып алыптыр да. Мусорду карап коелу. Могул жакта болсо бир бомждардын үйү болуп калыптыр. Мына. Ош туризм, Ак Бурабыз бар, Сулайман тоғыз бар деп мактансак жаныбызга адам тура албайт. Муну
Мына ақ бұра, мына қара. Мына 20 метрге жетпейді. Ол жерге бомждар ұйғыр болған не? Ушының бардығыншы? Ушының бардығын гүлдеген жер қылабыз мен бардығы. Көресіңдер, ушул жер велодорожканы қылабыз, тротуарды қылабыз, көріктөндіргіштерін қылабыз. Анан жанагындай жарықтандыруу кылып койгон болсок, бардыгы ушул жерге. Макбуранын боюнда шаарга келген коноктор бардыгы келет да. Şu köprü apasını bırak plajlarda kılsak şu yaka. Şu yerde plajımız. Buna karasang misalı. Buna ol жерди. Buna arxitektura uks. Karasаңар mı ol жерде? Ушул жактан түшөт экен да көрбөйсүңөр. Канчалаган үйлөр бар мына. Ушул жолдорду оңдоп берели ушул жерде. Машина жол кереги жок. Жөө адам ушул жерде оңдоп берели сонун кылып мына. Ушул жерден келсе түз Акбурага чыгып атпайбы? Бул мына жок, монун бардыгын көчүрүп, ошондо булар кечкисин түшөт, студенттер болот. Мына ушул жерлерди жолдор жасап берели, сонун кылып. Ой, булар келет дагы бул жерде. Мына көпүрлөрдү оңдоп берсек, Акбуранын аркы жагына өтөт мисалы. Мына жерде мына жайык жер бар экен. Жайында жанагы жаш балдар Акбурага агып өлүп, жөгүп өлгөндөр болуп атат мисалы. Ушул жерди пляж кылып койсок, мына жерде. Ушул жерди бекзат. Аябай заманбап кылып пляж кылышыбыз керек. Мына жактарды бүт. Мына ошондо эки жагыбыз мына элестеткилебиз. Бир жума ичинде 15 гектар жакын жерди биз ошондо парк кылып атабыз мына. Бир жума жетпей сизге эски алып киребиз бекзат. Алып киргиле дагы ушул жакты башташыбыз керек мына. Бүт таштанды болуп жатат мына. Бомждар жүргөн эле жер экен мисалчы. Ошол жерге адам толуп калган азамат көрдүңбү? Эми элестет, ошол бардыгы паркка муктаж да. Монча үй бүтүп атат. Булардын баары көчүп кирилек, ошо моңоларчы. Көп жактар. Ушунун баары бүтсө каяка барат паркка? Каяка барат? Могул тарапта бир да парк жок. Ошондо могул жолдордун бардыгын оңдойбуз. Мына. Бул жакта вело жол, көрктөндүрүү болот мына. Мына Акбуранын жеги. Мына ушунун бардыгы ушул жака келет да. Тетиги үйлөр. Могул жакта дагы азыр көп кабаттуу үйлөр көп курулуп атат. Ушул жакта мына такыр парк жок. Ошондо бул жакта болсо пляж болуп атат. Мына ал жактын дагы акчасын чечтик, бул жактын дагы акчасын чечтик. Ошондо мына жер укмуш болот. Көлмө бар. Мына аянты аябай чоң турбайбы? Эми мына жерден айлак элем. Мына бул жерден сууну көрдүңбү? Сонун алды өткөн турбайм мына. Ya. Эми мына көлмөлөрүбүздөн бери бар экен мисалы. Эгер мунун бардыгын азыр биз өзүбүздүн шаардыктардын бардыгы келип ушул жерде эс ала бере турган кылышыбыз керек мына. Мына. Конок келсе да уялбай ээртип келесиңер да. Бүт бар. Шаардыктар могул жакталар жыргап эле калат. Ойлонуш керек экен аркы жагы. Жол экен, жолдон нары. Эми болбосо ошол жерден бияка өтөт дагы. Аркы жагынбы? Жана жакта. Мына көпүрө бар. Мен булар көпүрө аркылуу тияк өтүп болсо негиз. Мына бул жерге жаштар жарыктандырып койгон, түнкүсүн дагы түшөт мыналарчы. Мисалы могу көп кабаттуу үйлөрдүн бардыгы аркы жак резиденция жакта, Фрунзенскийлердин баары ошол жактан келе берет мына. Келет да могу жерде эс алып, кааласа аркы жакка өтөт. Муну деп туруп ар жагына өзү типовой проект жасап беребиз. Тиги дүкөндөрдү неме кылып, Ооба. сантыратпай. Тетигилерин карабайсың мен, самтырап темеле камыштары чыгып уже. Ооба. Биздин пландын бардыгын бузат да тескерисинче дегенде. Азыр такыр күтүштүн кереги жок. Силер жасагыла, акчаны берели мына ушул жакта. Каяка барат эми? Элестет, паркка каяка барат? Акбуран боюна түшсүн. Ушул жерде паркты жасап берели, ушул жерде жүрүшсүн. Мунун үйлөр, мунулар каяка барат паркка мунулар? Бардыгы мына көп кабаттуу үйлөр. Буяка түшсүн болду. Жанагы пешеход өтө турган кылып светофор коюп берсек, жолдун ар жактагылар коляскасы менен эмеси менен түшүп келе берет. Сиз айткандай муну көрктөндүрүп, благоустройство кылып гана жаныбыз калбасачы, өрүнгөн мойка кылам, башка кылам, магазин кылам деп сурай берип, умуэсти дагы архитектурага кыйнап. Бул жер аянты канча бир болжолду? Болжолду бир 10 сотиктин беребиз. Жок, ондон көп. Мына жерди мына, давайте азыр эле чечим кабыл алалы. Ойлонуп эмне? Бул жерде бала бакча бар экен. Мына үйлөр бүтөт. Мына жакта жашоочуларга парк жок. Ушул жерди сонун кылып сквер кылбайлы мындай, сонун кылып, а? Болбосо эртең дагы бирөө камок-самок куруп баштайбыз деп дагы бар.
бургер сатам дейт, бирөөсү дагы эме ушул жер Азамат. Жанагы списокко киргизели? Ооба. Ошондо мен азыр спонсор таап берем. Бошогон жерлердин бардыгынчы биз көк зонага, жашыл зонага айлантып, ушул жерге сквер парктарды көбөйтө берели. Болду, ушул жерге сквер. Ушундай бошогон жерлерде эле шаардыктарга сквер парктарды кура берели. Болду.